Бүгүн бизде китеп майрамы болуп жатат деп айтсак жаңылышпайт болушум керек. Кыргыз элине белгилүү акын жазуучулардын китептерин биз элге жар салып, болгондо дагы жапжаңы сыясы кургай элек китептерди сиздерге тааныштырып жаткан учурубуз. Азыр дагы мына ушул сонун жаңылык менен бөлүшкүм келип турган учуру бүгүнкү күндө романдарды, болгондо дагы тарыхый романдарды жазып жүргөн инсандар арабызда аябай эле аз. Алардын бири ушул биздин бүгүнкү коногубуз деп айтсам болот. Буга чейин дагы көптөгөн, ондон ашык тактап айтсам көптөгөн чыгармаларды, ушул романдарды жазып, чыгармаларды жалпы элге тартуулап, бүгүн ушул 13-чү китебин жакында эле ушул ноябрдын 18-inde бет ачаарын кылып, жалпы окурмандарга сунуп, бүгүн болсо биздин студиябызга келип калган коногубуз акын жазуучу, мына ушул биз сөз кылып жаткан Элчинин кылычы аталышындагы тарыхый романдын автору Бүбүра Бектенова. Саламатсызбы? Рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат кызым. Абдан сонун. Эң эле алгач ушул жаңы китебиңиз кут болсун дейле. Ийгиликтүү окурмандары көп болгон, ар бир үйдүн китеп текчесинде турган китептерден болсун, ар бир инсан ушул жаздыгына жаздап жаткан китептерден болсун деп калуу тилегибизди айтып алалы. Анан китеп тууралуу өзүңүз кыскача бир айтып өтсөңүз, кандай китеп болду, ичине роман деп атабыз, болгондо да тарыхый роман деп атабыз, кимге кайрылдык, кайсыл тарыхый инсанга кайрылдык? Бул чүй жерин мекендеген ошол илгертен эле 17-кылымдан баштап ошо чүй жергесинде аябай көп тарыхый окуялар, согуштук, мындай кыргыз эли үчүн кыйчалыш мезгилдер көп болгондо, ошондо ошол убакта Чааби деген болгон. Чааби ошо чүйдө төрөлүп, Алтайга жери барып, Алтайдан 2 жолу кыргыздарды көчүрүп келген, аз кыргызды сан кыргызга көбөйткөн жана тышкы жоодон кыргыз элин сактаган ушундай баатыр, көсөм, ушундай акылман киши болгон экен. Ошонун убагында Солто би, чүй жергесин мекендеген солтолордун бийи Солто би Санчы сынчыны чакырып сындаткан экен уулдарынчы. Анан Күнтүү Култуу деген баласын сындатат. Күнтүүнүн кыздары сулуу, аттары күлүк болот дейт. Култууну карап, булардан өнөрлүүлөр, байлар, орто байлар чыгат дейт. Анан ал убакта элди сактай турган баатыр, көсөм, акылман уулдарды Кудайдан тилеген экен кыргыз эли. Анан эмнеге мен ушу эл сактай турган уулум жокпу дегенде Санчы сынчы айтат экен, сизден дагы бир уулуңуз бар турбайбы депчи. Анан кийин аны болсо Солто би көрсөтпөйт экен. Нары башка үйдө эмеге катып коет экен да, башка үйгө багат экен. Анан ал оорулуу ити оорусу менен баспайт. Анан кийин ушу баатыр чыгат деген уулдарынан чыкпаса, мен атыйыкта бир оорулуу балам жатат, кантип ошондон баатыр чыксын, көсөм чыксын дейт. Анан карындагы баланын кан болорун ким билет, бешикте баланын бек болорун ким билет, ап келиңиз сынга дейт. Анан кийин кызматчы жигит барып баягы баланы көтөрүп келип босоого койгондо 1-2 шилтеген экен. Ошондо Санчы сынчы тура калып, ой бийим, мына ушул балаңдан эл коргоочу, журт асыраачу, баатыр, көсөм, кабыландар мына ушу балаңдан чыгат дейт. Мына ошол Санчы сынчы айткандай эле ошол Солтонун чаасынан Талкан бий болот, Талкан бийден Кошой бий болот, оң менен солдун бийи. Кошой бийден баласы Жамансарт бий болот, анан Жамансарттын баласы мына Түлөберди элчи. Түлөберди дагы бий болгон. Ошо Түлөберди ошол чаанын урпагы болот да. Абдан сонун эжек. Анан негизи эле ушул мисалы ырларга, поэзия ырларына, анан өзүбүз ойлоп тапкан аңгеме, поэмаларга салыштырмалуу роман жазуу бир толе түйшүктүү. Болгондо дагы тарыхый, буга чейин жашап өткөн инсандардын өмүр таржымалын, ошол тарыхын жазып чыгуу андан түйшүктүү,
андан эки эсе жоопкерчиликтүү деп айтсак болот, Албетте. Анан кандай жазасыз? Негизи эле романды жазаарда кандай даярдыктарды көрөсүз? Эми бул чаанын урпактары жанагынтип сынчы сындап атпайбы? Чаанын урпактарынын баары ошо эл сактаган, журт асыраган көсөм баатырлар чыгыптыр да. Анан булар жөнүндө дээрлик баардык кыргыз санжыраларында бар. Анан тарыхчы Белек Солтоноев да бар. Анан могу таластык Үмөт Молдо деп койгон. Муну Советтору жаң келгенде бул тарыхты жазат, кыргыздын рухий байлыгын мындай элге эметет, элге алып чыгат. Бул аябай мындай Молдо, илгери Молдону билимдүү адамды Молдо деген да. Ооба. Тарыхты, кыргыз тарыхын жакшы билген мына ушундай адамдардын артынан аябай куугунтук жүргөн. Аларды камаган ошо Үмөт Молдо түрмөдө жатып өлгөн да. Ошо Үмөт Молдонун архивдери сакталып калыптыр. Азыркы күндө Илимдер Академиясы мында Төлөберди жөнүндө ошо киши да жазып кеткен. Белек Солтоноев жазып кеткен. Белек Солтоноевди кыскача жазылган, а эмне үчүн кыскача? Илгери ошо Совет доорунда айтып атпаймынбы, куугунтук кылган депчи. Белек Солтоноевди да атууга жиберген да. Ошо кыргыз деген көчмөн эл, булардын тарыхы жок, булардын маданияты жок деген ошо советтик системанын ушундай куугунтугунан улам жазылып калган, бирок аз, кыскача ушундай жазылып калган. Мына Төлөбердинин кабарларын мен ошо Белек Солтоноевден, кыргыз санжыраларынын баарынан, Эштектин санжырасы, ошо Үмөт Молдо, жана Төрөкан уулу деген бар, ошонун баарында ошо Төлөберди жөнүндө кыскача маалыматтар бар. Демек тарыхый булактарга токтолдуңуз. Анан өзүмдүн ички сезимимди ошого ылайыктап туруп, ошол тарыхый окуяны ушул жерге келтирип жаздым. Алымбектин санжырасында бул Төлөберди жөнүндө кенен жазылган. Анан ошону өзүк кылып алдым, Алымбектин санжырасын. Абдан сонун, анан баса белгилеп айттык, ошол бет ачаары болуп өттү, жалпы ушул маданият өкүлдөрүнө, тарыхчыларга, коомдук ишмерлерге сунушталды, Китебиңизди барактап чыккан ошол эле тарыхчылар кандай пикирлерин айтышты? Эми тарыхчылар деле муну изилдеп түбүнө түшкөн жок эч ким. Муну изилдеп, муну окуп, караган, аны ошентип баягы жандуу сөзгө, адабий сөзгө салып мен чыгардым. Менден артык бир тарыхчылар билбейт муну. Эч ким муну изилдеген жок, эч ким муну караган жок. Жалпы жонунан кыргыз тарыхын тарыхчылар жалпы айтып атат, бирок мындай ар бирине токтолуу, ар бир баатырларга, көсөмдөргө, акылмандарга, ошо кыргыз элдүүлүгүн сактагандарга эч ким деле киришкен жок. Ошо мен киришип жатам го. Түшүнүктүү. Канча убакытта даяр болду? Мисалы ошол мен 15 жылдан бери карап келатам. Демек 15 жыл. 15 жыл ушу жазуучулукка баш койгондон баштап муну карап келатам, бирок муну акыркы 2 жылда аябай бекем кармап отуруп анан ушуну жазып чыгардым да. 2 жыл катуу карадым. Сон, демек кийинки эмгектериңиз эмне болмокчу? Буюрса кийин, мындан кийинки дагы кандай темадагы, кандай китептерди күтсөк болот? Кайрадан эле сизден ушул тарыхый романдарды күтөбүзбү? Болсо, кайсыл баатырга токтолосуз, кимге токтолосуз? Изилдөө иштери, аракеттер азыртан жүрүп аткан болуш керек. Мына чаа тукумдары деп айтып атпаймынбы? Ошол бийлердин баары, мына Төлөбердиге жери айттым. Төлөбердиден кийин Канай бий болгон, Кокон хандыгына каршы чыгып, ошо менен күрөшкөн киши. Канай бийдин баласы Байтик бий болуш болгон. Ошо Байтикти жаздым да, аны билсеңер керек. Анан эми бул көчмөн доорунун эң акыркы магиканы, эң акыркы баатыры бул Байтик баатыр болот кыргыз элинде. Андан кийин орус келди, анан отурукташтыруу, анан кийин ошону менен ошондой болуп кетти. Анан ушулардын баары чаадан чыккандан кийин ушу чааны жазсам деген тилегим бар. Демек бүгүнкү күндө издөө иштери, ошол архивтерди казуу, материалдарын окуу аракеттери чогултуп жүрөм, кармап жүрөм. Анан
ошо чааны жазыш керек го деп ойлоп ичимден бекинип жүргөн убагым. Сон чыгарма жазууда мындай эмнелерге көбүрөөк токтолсом деп ойлойсуз? Мындай чыгарма жазып олтурганда көбүнчө өзүңүздөн эмнени талап кыласыз? Мен өзүмдөн талап кылам ошо кыргыз элин мекенчилдикке, өзүнүн тарыхын сыйлоого, өзүнүн ата бабаларын, жет атасын билүүгө, анан кийин ошо кыргыз элин жерин бекем сактаган мыкты патриот урпактар болсо экен деп, ошо ата бабалардын салтын, наркын уласа экен деген ушундай тилек менен жазам. Сон чындыгында китептин сырткы дизайнында өзүбүз көрүп тургандай эле абдан сонун, мындай көзгө толумдуу деп айтсак болот, аталышы дагы, жасалгасы дагы абдан сонун. Анан канча нуска менен жарык көрдү бүгүнкү күндө? Анан сатууга коюлду же болбосо китепканаларга таратылды? Кандай нукта элге тарап жатат? Бул 650 болуп чыкты. Менин өзүмдүн чөнтөгүмдөн өзүм финанслайм да. Анан 650 ошо өзүмдүн чөнтөгүмө ылайыктап 650 чыкты. Анан бет ачарында көп белек кылып бердим. Жанагы лентасын кескендерге ар бирине лентага ар бирине 3төн кылып белек тапшырдым. Бири 9 киши кести го лентаны. Анан кийин мындай эле белек кылып берип атам. Анан нускага биртике өткөрдүм. Анан болду, калганы үйүмдө турат. Демек, бул китепти алууну каалагандар дал ошол нуска китеп дүкөнүнө барып таба алышат деп дагы биз көрүүчүлөргө айта кетсек болот экен. Чындыгында көрүүчүлөрүбүздүн арасында кызыктар болуп калгандар дагы сөзсүз түрдө бар болот, тарыхка кызыккан инсандар бар болот. Негизи эле ушул өз тарыхыбызды билип жүргөнүбүз, алардын басып өткөн жолу, жашоо турмушу тууралуу таанышып койгонубуз бул биздин келечекке дагы туура кадам таштообузга чоң түрткү берет экен. Ошондуктан жалпы көрүүчүлөрүбүздү учурдан пайдаланып да чакырып өтөбүз. Эгер бул китепти окууну, алууну кааласаңыздар, анда нуска китеп дүкөнүнө барып таба аласыздар деп дагы айтсак болот. Абдан сонун. Демек, бул жыл 2024-жыл сиз үчүн абдан ийгиликтүү жылдардан болду деп айтсак болот экен. 15 жылдан бери жүрөгүңүздүн астына катып жүргөн мына ушул чыгарма жарык көрүп, элге тартууланып жатканы кандай чоң кубаныч, Кубаныч. Анан кызым ушул жерден бир нерсени айтыш керек да. Бул Түлөбердинин кыргыз элинин алдындагы кылган эмгегинин кандай эмгек кылган. Бул ошол 17-кылымдын аягында Абылай хан бизге кол салган. Анткени 1683-жылы Жунгария мамлекети бизге кол салганда биздин эл туруштук бербей, Анжиян Аксы көлөпкө качкан арка эли, кыргыз эли. Ошондо казак кайыңсап, кыргыз зар качкан деген мезгил болгондо. Анан кийин арадан бир 50-60 жыл өткөндөн кийин Жунгария мамлекетин кытайлар талкалап, аскерлерин баарын талкалап, анан Жунгар мамлекети алысырап, анан ошондон баштап кыргыз эли кайрадан өзүнүн жерине кайтып келет. Анан кыргыз эли дагы, казак эли дагы. Анан кийин могу жерде бошогон жерлерди казак менен кыргыздын ортосуна талаш түшөт. Ар бирине жайыт керек, малга жайыт керек, жер керек. Анан кийин ошо өз ара түшүнбөстүктөр пайда болуп, бирин бири чаап, бирин ушуну майда чабыштар аябай көп болот. Анан кийин ошол чоң чабыш Абылайдын 1779-жылы. Ошондо могу жерде казак талашты алат, чүйдү алат. Анан могу Корготунун башына Оли атанын тушундагы ордосун тигип туруп, анан жеңиш майрамын майрамдайт. Жеңиш майрамын майрамдоо бизде илгери Чыңгыз хандан бери, Аттила атабыздан бери келаткан салт экен. Анан баягы өлтүрүп, колго түшүрүсүн эметип, Көкчөтөөгө айдоочусун айдап ошентип турат. Анан кыргыз бийлери чогулуп, эмне кылабыз? Тоо ташка кирип кетелиби? Же жерибизди Абылайдын колунан арачалап алып кала турган кишибиз барбы деп кеңешме кылганда, ары кетип, бери кетип отуруп, көк сакал, ак сакалдардын арасында 19 жашар Түлөберди аябай чечен экен,
сөзгө калыс экен, ошол жерге кыргыз элинде ар кандай маселелерди чечип калган жаш жигит экен, 19 жашар. Ошо Түлөбердини Абылайга жөнөтөт. Ошондо Абылайга барып, кыргыздын, казактын салтынан аркына салып туруп, Абылайды сөзгө көндүрөт экен. Анда Абылай ошо Түлөбердинин айтканына макул болуп, сенин айткандарыңды эсиме аламын, бирок бийлериңди алып келип ошол маселени чечели дейт. Ошентип Түлөберди бийлерин алып барып, кайрадан ошо кыргыз чектеринин баарын талашка түшүп, ошо кыргыз жер чектерин Абылайдын алдында кыргыз тараптын кызыкчылыгына алып калат экен. Бүткүл жер чектери ошо кыргыздыкы бойдон калат экен. Мына ошону мынау биздин Түлөберди атабыз 19 жашында 300-дүн ханы, 3 алаштын ханы, кылычынан кан тамган Абылайды жеңип сөзгө келтирип, кылыч көтөрүлбөй баш кесилет экен, найза сунулбай жоо кетилет экен. Ошентип кыргыз тарапка жер чектерин сактап калат экен бул Түлөберди. Ошондо ошол убакта азыркыга караганда кыргыздын жери 3 эсе көп болгон. Андан кийин Кокон ханды келди, анан Совет бийлиги орустар келип, анан муну азыр ашмара кылып берүүгөздөй жылдырып койгон. Мурда биздин жерлер, Ташкент, Олия, Чимкенттин баары 3 эсе чоң жерибиз болгон. Мына мунун эмгеги мына дал ушунда. Муну биздин илимпоздор, биздин маданият ишмерлери бардыгы жакшы билет, жакшы айтып жүрүшөт бул жөнүндө. Кыргызга эч ким кылбаган эмгекти, кыргызга эч ким кылбаган эмгекти мына ушул Түлөберди кылган деп билимдүү адамдар, интеллигент адамдар, маданият кыргыздын рухун, тарыхын, маданиятын билген адамдар билет муну. Абдан сонун чындыгында сонун тарыхый маалымат менен дагы бөлүшүп кеттиңиз. Биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Ошондуктан сизге ыраазычылык билдиребиз. Буюрса дагы болсо маектерибиз уланат. Ал эми көрүүчүлөрүбүзгө айталы, мына ушундай кызыктардын баардыгына дагы өзүңүз кененирээк күбө болгуңуз келсе, анда дал ушул китептин нуска китеп дүкөнүнө барып, өзүңүз алып дагы кененирээк кыргыздын тарыхы кандай болгон, кандай доорду башынан кечирген, кандай турмушту башынан кечирген, анда өзүңүз күбө болсоңуз болот. Ал эми сизге ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Сизден дагы болсо мыкты чыгармаларды күтүп калабыз. Бар болуңуз, аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Рахмат кызым. Алда китеп жазып берейин сага. Азыр биз эфирибизди соңуна чыгарып алалы, андан соң сиздин колуңуздан китеп алуу биз үчүн дагы сыймык деп айтсак болот. Ал эми биз келген коногубузга Бүбүра Бектенова эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Баарыбызга белгилүү болгондой эле акын, жазуучу, мына ушундай тарыхый мыкты китептердин автору деп айтсак болот. Ал эми биз коштошпойбуз, тек гана эртеңки күндүн таңында амандашканча бар болуңуздар дейли. 2 саат бою сиздердин кызматыңыздарда Нурзада Тыналкызы жана биздин кесиптештерибиз болду. Аман туруңуздар.